башымда калпак ошол калпак. Нукура таза кыргыздын кийиз калпагына мүмкүнчүлүгүм жетпегендиктен бир аз кийизге окшойт. Саймалары колдо сайылган. Ушул калпакты ошол 500 сомдо 350 сом ушундай калгам да. Негизи кичинекейимде спортко кызыктым. Бокска бардым, күрөшкө бардым. Ал жактан өзүм издеп көрдүм, бирок мындай бир мен ал жакта жок экем да. Бир жагынан спорт жагында. Мисалы айтат элем ошол ата-энелергечи. Урматтуу ата-эне салган үйүң деген 20 жыл. 20 жылдан кийин балаң башынан үй салат, жаңыча үй салат. Мээримге толбогон бала ата-эне эртең карыганда ата-энесине мээрим береби мисалы үчүнчү? Биз кыргызбыз да. 300 куртка 4000 сом Түркияныкы, чөнтөгүзө телефон 10.000 сомдон жогору Кытайдыкы. А бирок жок дегенде 350 сомго кыргыздын калпагын кие албаган жигиттер көргөндө жүрөгүм кейит да. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Атым Өмүрбек. Негизи азыркы учурда Жалбат мамлекеттик университетинде бүтүрүүчүмүн. Негизинен ошол. Өмүрбек айтсаң, мына ошол баягы кыргыздын ак калпак күнүндө эске сала кетсек 5-март күнү сенин ошол сүйлөгөн сөзүң аябай бир интернет айрымында талкуу жаратты да, өтө талкууга ээ болду. Анан негизинен бул сөз, бул ой каяктан келди? Мындай өзүң даярдандың беле, же болбосо күтүүсүздөн келдиби? Деги эле кандай болду? Мына ошол жөнүндө айтып бербейсиңби? Негизи ал күн 3-март болчу, туу күнү болчу. Анан досторубуз менен бизде мугалимдер айткан, парад болот, парадка баргылам депчи. Анан эл катары биз да парадка өзүбүздүн факультетибиз менен турганбыз. Анан достор менен турсак, бизден интервью алган эжекелер келди. Бир досум качты, экинчи досум качты, мен туура келип калдым да. Анан калпак жөнүндө сурады. Бир аз ошо калпак тууралуу айттым. Анан кийин дагы бир суроо бергенде ошол нерсе келди. Ал нерсенин келген себеби ошол учурда ошол жерде индустарда эмеспи, чет өлкөлүк студенттер ак халатын кийип, кыргыздын туусун кармап, колуначы калпагын кийип жигиттер ошентип турушту да. Анан алар турганын көрүп, кыргыздын жигиттерин карасаң, баштарында эч нерсеси жок, кепкасы жок, же башкасы жок да. Анан ошолордон көрүп, бир аз мындай жаның кейип, индустар кийип атат. Бөлөк адамдар калпактын элигин билбейт. Бирок биздикилер кийбегенин көрүп, жаным кейип, анан ошол сөздү айттым. Анан ал жерде дагы бирөөнү жамандаш, бирөөнү шылдыңдаш эмес. Ал жерде да мен өзүмдү айттым. Себеп дегенде, биринчи курска шаарга жаңы келгенде апам ошол балам жакшы кийип жүр деп, ошол куртканы, турецкий куртка деп 4000 сомго алып берген. Азыр 4-курсту бүтүп атам, бирок азыр деле кийдим да. Быйылкы сезондо деле ошол куртка менен алдым. Анан чөнтөгүмдөгү телефон негизи өзүм баасы бир кыйла кымбат болуш керек, бирок мен 10.000 сомдон жогоруга алгам. Колдон алган дейт го. Бушный деп коебуз го. Ошондо деле телефондо айттым. Башымда калпак ошол калпак. Нукура таза кыргыздын кийиз калпагына мүмкүнчүлүгүм жетпегендиктен бир аз кийизге окшойт. Саймалары колдо сайылган. Ушул калпакты ошол 500 сомдо 350 сом ушундай калгам да. Анан айтсаң, Өмүрбек, мына ушул калпакты чыгарганда аябай бир негатив комментарийлер да болду. Анан ооба, сөзсүз бир колдогон комментарийлер болду. Анан көпчүлүк эле суроо, ушул бала өзү кийип жүрөбү экен, өзү башынан калпак жүрбөйбү экен деген аябай бир суроолор көп болду. Чындыгында эле өзүң канчалык деңгээлде көп калпак кийесиң? Негизи шаарга келгенден бери адашпасам ушул биринчи курсуман баштап эле калпак кийип жүрөм да. Ак калпакты башыман түшүрбөй. Анан менин жакын досторум, башкалар билишет ар дайым элечи. Анан бул деген ушундай да. Мисалы үчүн, мындай бир жигит мондай классика форма кийсе, түздөлүп, көкүрөгүн түздөп басып калат да. Эми ошол эле жигит классика форма кийбей, мындай спортивный форма кие турган болсо, бир аз канаттарын чыгарып басып калат да. Бир эле кийим, бир эле форма адамды жөнгө салып атат. Балким ошон үчүн мектепте ошо форманы талап кылышат да, форма кийгиле депчи. Мен деле ошол ар дайым бул калпакты кийип жүрөм. Кийип жүрөм дегенде кыштын суугунда аябай бир суук болуп калганда, же жайдын саратанында эмес. Неге дегенде, мындай айтып атпаймынбы? Таза кыргыздын нукура калпагын, кийиз калпакты жөн эле мындайга эле кийип көргөм, алсам жакшы болот элечи, бирок өзүм акчама сатып алып кие элекмин да буга чейин. Аны үчүн кийбеген үчүн деле билбейм кандай экендигинчи. Бир аз кийип көргөндө жумшактыгын, жакшылыгын билем. Бирок калпактын мындай сезону деп коем да. Сезону келген учурда кием. Мисалы үчүн жайдын саратанында куртка кийип албайбыз.
Ал эми кыштын чилдесинде футболка шорта менен жүрбөйбүз же футболкачан жүрбөйбүз. Неге? Суук. Ошол кыштан жазга чыгып келип атканда, жаз мезгилинде, жайдан күз, кышка баратканда калпак кие турган мүмкүнчүлүк да. Калпактын кыргыздын жигиттери мындай чыкытып калпак кийип ала турган сезону деп койсом болот да. Ошол учурда кийип алса аябай сонун болот. Себептен де айтып атпайм, бир форма адамды жөнгө салгандай, бул кыргыздын калпагы мындай бөлүнүш эмес же башка эмес, кыргыз экендигин бир патриоттуулугун кайсы бир деңгээлде сездирип турат да. Анан азыр байкап атасың да, калпакты мисалы кыргыздар баягы бирөөгө белек катарда көп берип калышты. Мисалы башка улуттун өлкөлөрүндө да көбүрөөк берип калат. Сенин көз карашың кандай? Ушул канчалык деңгээлде туура деп ойлойсуң? Башка улуттун өкүлдөрүнө калпакты бергенибиз. Мисалы ошондо деле айтасың, индустар кийип алыптыр деп. Кандай көз карашта болдуң? Мисалы аларда кийгенине жаман деле көз карашта болгон жокмун. Себептен алар баштарына кийип атышты. Балким башка андай бир нерсеге пайдаланып атканда мындай кыжырдансам керек эле. Же колунан жулуп алгыдай кылыпчы. Бирок баштарынан түшүрбөй кийип аткандыгына мен мындай эч кандай деле болгон жокмун. Ал эми белек маселесине келсек, ушул калпакты башка бир улутка берип атканда, бул кыргыздын улуттук баш кийим экендигин, калпакты баштан ылдыйга түшүрбөш керектигин, даже мындай машинада кетип атканда отурган столубузга да койбош керектигибизди, ушундай бир жак нерсени аябай бир маани берип, мындай баса белгилеп түшүндүрүп берсе, мен колдомокмун. Себептен бул кыргыздын улуттук баш кийим башка жакта да барат. Көпчүлүк элде бул нерсе жок. Мисалы үчүнчү. Эгер ошондой бир даражада түшүндүрүп берсе, коркулбай турган деп коем го, коркулбай турган даражада берсе, аябай жакшы болмок. Анан азыркы жаштар мисалы нукуралуулуктан кичине алыстап, мына ушундай баш кийимдин кадыр баркын, кыргыздын улуттук кийимдерин, каада салтын, маданиятын унутуп койбой атабызбы? Кандай ойлойсуң? Туура. Бир жагынан ал нерсеге кошулам. Себеп дегенде аз калпакты башына кийип жүргөндөр аз, кыргыздын нукура салтын кармап жүргөндөр аз. Биз дегендер оңой нерсеге алданып баратабыз, оңой нерсеге тез азгырылып баратабыз. Кайсы бир деңгээлде чоң бизден улуулар же болбосо кайсы бир белгилүү мындай чөйрө адамдары калпакты кийбей койгондуктан, мода куугандыктан, ошол эле учурда биздин жаштарыбыз интернет ааламдашууда, интернет айдыңында аябай бир башка нерселерди өздөрүнө кумир деп коем го, кумир туткан сыяктуу болгондугунан нукура бир кыргыздын баалуулуктарынан азайып баратабыз. Мен ойлойт элем ушул мен кыргызмын деген кыргыздын жигити, мен кыргызмын деген кыргыздын кызы, эми улут болуп бөлүнүш эмес. Кайсы бир деңгээлде айткандарым туура эместир, бирок ата бабабыз кийип келген бир кийимди кийсек, ата бабабыз кийип келген калпакты 1,5 миң сомго кийиз калпак ала албасак деле, мен сыяктуу 350 сомго кийизге окшогонураак калпак алып кийсек деле бул жакшы болмок. Себептен бизден кийинкилерге таасирин тийгизет. Мисалы айтат да, эжени көрүп сиңди өсөт, аганы көрүп үйүнө өсөт дегендейчи. Ошол нерсени бир туура деп ойлойм. Биздин чоңдор мисалы кандай десем, 15-20 жаш дейбизби, же болбосо мындай жаш эле үйлөнгөндөр, бойдок акелер, мектептеги окуучуларга бир үлгү болуу катарында ушундай бир нерселерди көрсөтсө аябай жакшы болмок. Чтобы мындай биздин дизайнерлер, кыргыздын дизайнерлери кыргыздын калпагы, мисалы элестетиңиз, азыр кыргыздын калпагын чыккан бир калпакты мен спортивный формада кийсем да жараша берет да. Классика формада кийсем да жараша берет. Бул форма тандабайт десем да болот да. Эми пляжга барганда кийип алса жарашпай калат, бирок бөлөк учурда жарашат кыргыздын калпагы. Анан мынакей өзүң бир гана мына ушул кыргыздын баалуулуктарын сактагандан дагы тышкары китеп дүйнөсүнө дагы аябай балкып кирген адамсың да. Анан бардыгы мына ушул социалдык тармактардан дагы сен күзөтүп жүргөн адамдардын менин оюмча бардыгы эле билсе керек. Мына ушул элдерге китеп жеткирүү боюнча, аларды таратуу боюнча, китепканаларды ачуу боюнча аябай талыкпай бир эмгек кылып жүрөсүң. Мүмкүн болсо колуңан келсе белгилүү адамдардын баардыгын чакырып атасың дегендей мына ушул жалоо чергесине. Ал жака кандай кирип калдың эле мисалы? Ал жака кандай болуп кызыгып калдың? Эмне себептен китепти жайылта баштадың? Мына ушундай замандын өнүгүп, бир социалдык тармактар бүтүндөй бир китептердин ордун ээлеп турган маалда. Бул чөйрө маселесине келдим да. Биз мектепте окуп жүргөндө негизи кичинекейимде спортко кызыктым. Бокска бардым, күрөшкө бардым.
Ал жактан өзүм издеп көрдүм, бирок мындай бир мен ал жакта жок экенмин да. Бир жагынан спорт жагында. Анан тамашоо деген нерсе кызык болду. Көчөдөн кетип атып эле ушу Жалал Абадыбызда барып жатам тамашоо деген мындай жарнакты көрүп калдым да, афишаны. Ошонун түбүндө номерди жаттадым. Бир көрүп эле жаттап, үйгө келип апам телефон алып чалдым. Мындай тамашоо катышалык. Анан сүйлөшсөм, тиги администратор экен, макул келгиле, конок катары киргизем деди. Тамашаларды көрүп жүрөбүз да. Анан досторум чогулуп ушу тамашоо деген чөйрөгө кирдим, мындай бир аралаштым да. Анан биз 10-11 класс болуп келген учурда мектепте классыбызда кыздар калбай калды деген 9 класстан окууларга чыгып кеттик, колледждерге. 22 бала жалаң балдар окуп калдык 11 классыбызда. 10 классыбыздын аяктарында. Анан мен биринчи партада олтурам алдыда. Анан аркага мынтип баам салып досторум карадым да, күзөттүм. Күзөтсөм досторумдун баарысы телефон чукулап атат, сабактарга бат, кызыгуусу жок, кызыкпайт. Анан бир азга ой жуурттум, эртеңки келечеги кандай болот, бир аз окубай атса депчи. Келечектеги мигранттарды көрдүм десем болот ошол учурда. Анан мен бир нерсе кылышым керек, досторума сурулуп чыгышым керек. Ошентип жүрүп, айылыбыздын бир белгилүү бир адамына байланышып, чалып, спонсор болуп бериңиз деп, ошо тамаша чөйрөгө кирип калгам да. Шаарга келип тамаша ойноп, анан биздин айылыбызда 6 мектеп бар, 6 мектепти чогултуп тамаша уюштурдум. Тамаша уюштуруп, анан өткөрүп, биздин бир акелерибиз, чоң акелерибиз, бизден чоңдор, Кара Дарыя жаштар коому деп коом түзүшүп, анан ошолорго кошулуп, аганы көр инесет дегендей. Анан ошо китеп чөйрөсүнө кире баштадым. Китеп конкурстарын кыла баштадык. Белгилүү адамдар менен кошула баштадык. 2018-жылы шаарга студент болуп келдик. Ал учурда тамашоо деген чөйрө бар эле Жалал Абадта. Мындай бийчилердин чөйрөсү бар эле, көчө балдардын чөйрөсү бар эле, спортсмендердин ушундай эле бир чөйрөлөр бар эле. Бирок ошол жылы биз келдик шаарга. Шаарда жок да китеп деген чөйрө. Анан өзүбүз китеп окуй баштадык. Өзүбүз китеп окуу менен бирге мындай кандай десем, паркка чыгып барып олтуруп, ошо паркта китеп окуп, азыркы учурда Жалал Абадта Китепкөй деген китепчилердин чөйрөсүн түзүп алдык да. Мисалы мен кенен айта алам. Билбегендерге, мисалы билсе болот, биздин Жалал Абад шаары, Жалал Абадтын жаштары Кыргызстан боюнча китеп окуу жаатында, китеп окуу боюнча биринчи орунда. Мисал алсак, 2019-жылы Куранбек стадиону 5000ге чейин адам бата турган жерге эл чогулуп, ошол жерде китеп окушкан. Буга чейин ал стадиондо мындай бой эрежесиз эр урушту көргөнү келишет эле, же футболду көргөнү келет, же 1-май күнү мындай эмгекчилердин майрамына концерттик программа келет, бирок ошол жерде китеп окуганы, руханий азык алган эл чогулду. Буга чейин шаардын тойкаларында толтура деген тойлор болуп атса, биз ал жерде китеп той деген иш-чараны өткөрдүк. Өзүбүз китепке бир аз аралаштык, китеп окудук. Китеп окуу менен биргеликте ошол чөйрөдө жүргөн мындай агаларыбызды, акелерибизди таанып, алардын артынан ээрчип, алардын оозуна кулак салып, мындай сүйлөгөн сөзүнө. Анан ошо менен Кудайга шүгүр, азыр биз интеллектуалдык жактан дагы, Китепкөй жактан дагы алдыдабыз. Анын бир жакшы жагы, мисалы үчүн айтсам болот, биздин жаштар жумасына 2 жумада бир китеп окушат. 2 жумада бир китеп окуп, интеллектуалдык оюн өткөрүшөт. Жумасына бир жолу келип, ошол жерде чогулуп, паркта китеп окуп, өздөрү окуган китеп менен талкуулашат. Айтор ушундай бир жакшы нерселерди кылышат. Анан мына ушул Китепкөй боюнча дагы артынан жүрүп Нуржигит Кадырбековду дагы алып келдиңиз да бизге. Кандай кабыл алды Жалал Абад жергеси? Нуржигит Кадырбеков чындыгында эле мына ушул сиздердин ойлоп тапкан проектиңер боюнча, бүгүнкү күнү кылып жаткан, жасап жаткан иштериңиздер боюнча кандай бир толкундоолор болду? Менин оюмча аябай сүйүнгөн болсо керек. Нуржигит агай, ооба. Нуржигит агай өзү да китеп жазган. Биз да мындай баштап айталы. Нуржигит агайды Жалал Абадта алып келип атканда, азыр Жогорку Кеңештин депутаты болуп калды эмеспи? Биз Жогорку Кеңештин депутаты деп алып келген жокпуз. Бардык эле жерде Нуржигит агай бир нече китептердин автору, Китепкөй, китепчи, китепке кызыккан адам, жазуучу, акын жазуучу катары чакырдык. Негизинен бөлөк жактарда деле айылдарга алып бардык. Мисалы Сузактын бүт территориясындагы айылдар, Көкчаңгак шаары, Жалал Абад шаары, ошол эле учурда Базар Коргонго да барды. Айтор бүт жактарда китепканалардын ачылышын, ал жердеги элдин мындай 8-класстын, 9-чу, 10-чу, 11-чу кичинекей бир мектеп окуучулардын өздөрүнүн аракети менен айылына китепкана ачып атышат да. Ар бир үйдүн эшигин каккылап, бир адамдан бир китеп долбоору, сиз бир китеп бериңиз, баардык адам бирден китеп берсе моунчалогон китеп чогулат экен деп ушундай бир долбоордун алкагында аракет кылышып, жаштар, мектеп окуучулары бир өкмөт деген акча берген жок китеп алгыла депчи. Алар деле эмес, бул элдин өзүнүн бир мүмкүнчүлүгүнө жараша айтор
китепкананын ачылганын көрүп, ошол жерде элди көрүп, ушундай бир учур болду. Жума намаз учуруна туура келип калды да. Мен деген графиктерди мен түзгөм да. Бир жаштык кылдымбы, 30 мүнөт агайдын графигин кечиртип калдым да. 30 мүнөт менин планымдан сыртка чыгып кетти. Жума намазга жетпей калдык. Айыл аксакалы, айылдын имамы ушунча 2 сааттап күтүп калышкан немелер, анан биз деген 1 саатты коюп берсек, биздин кыргыздар кечигип келет деп, тиги ошол жерде уюштуруучулар 1 саат алдын чакырып алышыптыр да. Мынчага мисалы 11ге койсок биз, алар деген 10го чакырганда эл топтолуп келет, 11де Нуржигит агай келет, сүйлөйт депчи. Семинар өтөт, элге азык берет деген сыяктуучу. Көпкө күч ошо жума намазыны жылдырып турушту да. Нуржигит сен ушунча келип, айыл аксакалдар өздөрү ыраазы болуп, макул болушуп, мечиттин имамы ошол жерде олтуруп, көйгөй эмес. Бир азга жылдырып туралы, сен деген Бишкектен бери келип атасың. Ушунча эл азыр жума намазга кетсе кетип калат баарысы. Жок. Сен сүйгө, сен бизге жакшы сөзүңдү айт. Биз китептерди окуйлук деп анан айтор ушундай бир болуп, агай аларды көрүп, бир чоң аксакалдарды көрүп, кичинекей жаш балдарды көрүп, кээ бир жерде апалар Нуржигит агайды көрөбүз деп, эмчектеги баласын ээрчитип келген да. Ыйлап атса да ошол жерден мындай жок балам ыйлабай тур, токтоп тур депчи. Агай аларды көрүп, агай менен биргеликте бул бизде Жалбат шаарында да күчтүү бир спикерлер да дайындалган. Алар менен болуп, агай аябай сыймыктанды, суктанды. Жалбат мамлекеттик университетин көрдү. Университеттин өзгөчө кийимине баа берди. Анан бүт баарысына аябай эле ыраазы болду. Айтор ыраазы болуп, сүйүнүп, бир аз аябай чарчаттык. Аябай эле. Өзүң мына ушул алгачкы жолу Нуржигит агайды көргөндө кандай сезим калтыра алды сенде? Кандай болду эле таанышууңар, алгачкы кездешүүңөр? Мен деген агайды сырттан гана байкап жүргөм. Учурунда болду, агай менен бир местада олтуруп, бир табактан мындай чай ичкен, айтор бир дасторкон четинде олтурган болду, бирок агай мени тааныбайт болчу, билбейт болчу. Мен деле агайды карап, чоңдор сүйлөсө, оозум тиктеп эле минтип карап, ушундай экен, деп эле олтурчумун да. Анан айтор ушундай бир иштерге бизге да мүмкүнчүлүк келди. Биздин акелерибиз үйлөндү, үй жайлуу болушту, жеке бир жумуштары менен кетти. Анан кайсы бир деңгээлде биздин мындай жаштардын бир жакка багытташ, ээрчитиш, бир жакшы иштерди кылыш биздин мындай желкебизге түшкөндөн кийин, жоопкерчилик сезгенден кийин айтор агайды чакырып, байланышып, анан агай менен таанышып, ушул иш ара иш менен болуп отуруп агай менен эле таанышып калдык да. Агай деле кээде атым унутуп калат. Атың ким эле дейт? Өмүрбек деп коем. Мына ошо Өмүрбек деп эле анан. Айтор ушундай болуп. Азаматсың. Анан Өмүрбекти биз дагы билебиз. Мына ошол бир гана китеп боюнча эмес, мукуралык боюнча эмес, экологиялык жактан дагы аябай бир жүрөк кейиткен. Анан колуңан келген жардамды аябай мына ушул сыртка чыгып, айна чөйрөнүн баардыгын тазалаганга аракет кылып келип жүрөсүң да. Кандай болуп атат ал жака? Эмне себептен экологияга бүгүнкү күндө жүрөгүң ооруп аткан чагы? Мисалы, мен ушул китеп чөйрөсүндө жүргөндө дагы, башка чөйрө менен жүргөндө дагы кичинекей бир жаш окуучулар чалышат да. Өмүрбекке бизге келип бериңизчи, семинар өтүп бериңизчи. Эми келечекке кесип тандоо максат коюу боюнча семинар өтөм. Ошол жолдо баратканда деген айлана чөйрөнү карайсың да. Карасаң бакалашка жатат, клёнка жатат, салфетка жатат, мусор жатат. Анан ал нерсени деген биз таштайбыз да. Эл өзүбүз таштайбыз. Анан бир жагынан көрүп, деп маани бербей эле деле койсоң болот. Бирок башка бир сырттан келген адам, мисалы, бөлөк жактан бир келген адамдар ал нерсеге маани беришет. Анан дагы Аллахым таза жерге ырызык берет, таза жерге береке берет, таза жерде мындай жакшылыктар болот да. Анан ошондон дагы ушу жаштарды уюштуруп, окуучулар менен, эл менен биргеликте ушул тазалык акциясын өткөрөлүк. Деп ушул тазалык акциясын байма-бай өткөрүп келебиз. Айылда деле, шаарда деле, мисалы, азыр деген экөөбүз деген ээрчип курорттун үстүнө чыгалык эле, мусорго толуп жатат да. Курорттун жолун мэрия, жаштар комитети биздин учурда ошол 2018, 2019, 20-жылдары карантинге чейин жаштар менен бирге биз ошо курорттун тиги калпакка чейин, санаторияга чейин чыгып тазалап түшөбүз жолдучу. Бироктон үстүнө чыксаң үстү толо мусор да. Аны биз элибиз кылат. Дейли караңыз, биз өзүбүз таза болмоюнча биздин кылган ибадат, дуаларыбыз кабыл болбойт. Биз өзүбүз таза болмоюнча, таза жерде жашамайынча бизге Кудайым каяктан бир жакшылык берсин. Жеп атабыз, ичип атабыз, ошол нерсенин баарын көчөгө таштап атабыз. Бир аз ушу жангей эте турган жагы да ошол. Анан элге дагы аябай көп кайрылат экенсиз да, мына ушул боюнча. Кандай кабыл алышат сизде? Ар бир нерсенин оң жагы, анан терс жагы болот. Тегинин деле эки жагы болгондой. Жакшы кабыл алгандар деле бар.
Жаман кабыл алгандар деле бар. Жаман кабыл алгандарга маани бербейм. Эгер ар бирине маани берип, карап отура бере турган болсом, анда мен эч нерсе кылбашым керек да. Негизи эч нерсе деле кылган эмесмин, бирок ан сайын аларга кошулуп мен да негатив жазышым керек да. Негатив болуп, ушундай экен, андай экен, мындай экен депчи. Бирок кайсы бир деңгээлде ушундай бир нерсе болот. 100 адамдан бирөө ойгонсо дагы, демек бул жакшылык. 100дөн бирөө ойгонсо кичине болсо деле бул жакшылык. Толтуралаган жаштар мусорлар тазалап барат, жыйнашат, кайрыласың. Бирөөсүнө деле таасир этсе, демек бул менин жеңишим. Жок болбой, жок болгондон көрө бирөөсү деле пайда болгону бул менин жеңишим деп ойлойм. Азаматсыз. Кыргызстанды келечекте кандай элестетесиз? Жаштар кандай болуш керек деп ойлойсуз мисалы? Кыргызстандын келечегин кандай түшүндүрсөм? Биздин мамлекет дегенчи узун бир тактайда турат да. Кенен бир аябай бир 6 метрлик тактайда дейбизби, же узун бир темирде дейбизби, жыгачта турайбыз, ушундай турат да. Ушундай өнүктүрөм, мындай өлкөмдү өстүрөм деген жаштар чыгып атат да. Анан булчудан көтөрөт, могул жагы түшүп калат да. Анан бул жагынан көтөрсө, бул жагы түшүп калат. Эки жагынан көтөрсө, ортосу түшүп калып атат да. Ортосунан көтөрсө, эки жагы түшүп калат. Мындай жаштардын күчү, келечек муунун күчү алсыз болуп баратат. Мындай аламдашуу заманында азгырылып баратат бир жаман жаккачы. Өздөрүнүн гана кирип башын ойлойт, өздөрүнүн гана чөнтөгүн ойлойт, өздөрүнүн гана капчыгын ойлошот, мамлекетке пайда келтирейин. Бардыгында ушундай негатив болуп калган да. Бул негативдин жаман жери мен ойлойм, ушу соц тармак деген бардык ушу интернет депутаттарды саясатты көрсөтө берет да. Телевидениячы бүт баары соцтар саясаттар көрсөтө берет. Анан эл деген ошо саясаттарды жаман көрүп калган, ошолордун баарысынчы. Анан ушу жаштарды ойгота алсак дейм, бардыгы деген тегиз көтөрсө Кыргызстан көтөрүлүп кетмек да. Бирок алдыда келе атат. Кыргызстан жаштары өнүгүп атат. Толтуралаган айылдарга барабыз, жаштарга барабыз. Мындай муктаж да, бир багытка муктаж аларчы. Мындай мени могу жака буруп коюңузчу, мен ушул жак менен кетем. Алар деген сен деген блогер бол, интернетке чык, звезда болосуң деп мондай бир жаман контентти көрсөтүп койсоң, ал кетет ошо контент менчи, ошо контентти алып кетет. Анан сен деген жакшы бир контентти багыт берип, келечекте кесибин багыттап көрсөтүп койсоң, ал жакшы жак менен кетет да. Бир нерседен да ойлойм, 80-90 эле сагаранан жегенбиз дейшет да. Союз ыдырап аткандагы учурдагы ата эненин балдары азыр деген мен сыяктуу болуп атат да. Алар деген союз ыдырап аткан учурда эптеп курсак тойгозуп калыш керек, кара казанды кайнатып калыш керек деген гана миссия болуп калган да. Мындай бир ошолор деген азыр эле ошо көртеретчилик, үй салышым керек, машина алышым керек, эптеп ушуну кылышым керек да. Бирок балага мээрим берейин деген тема жок ата энелерде, көбүнчө айыл жергесинде. Мисалы айтат элем ошол ата энелергечи. Урматтуу ата эне, салган үйүң деген 20 жыл. 20 жылдан кийин балаң башынан үй салат, жаңыча үй салат. Кел ошол үйүңү деген бир аз токтотуп туруп, балаңын билимине мээрим бер, балаңачы тарбия бер. Ата эне деген балага материалдык жактан камсыздайт, кийимин алып берет, курсагын тойгозот, болду. Руханиятын, руханий азыгын бербей атат. Көпчүлүк ата эне ошо курсак тойгозсом, балам үчүн жашайм дейт дагы, расчалап жүрөт, мээримге толбогон бала. Ата эне эртең караганда ата энесине мээрим береби, мисалы үчүнчү. Анан көпчүлүк мектепте барсаң, менден сурашат да, кайсыл кесипти мен тандайын, кайсыл кесиптин ээси болоюн. Көйгөй да булчу. Өздөрүнүн бир нугун, багытын билишпейт. Анан деген толтура жалпы республикалык тестирлөө деп орто тест келип калган да. 8 предметте 8-ин баарын тандап алган. Биология, химия өтсө мен деген медик болуп кетем. Тарых өтсө тарыхка кетем. География өтсө экологияга кетем. Айтор ушундай бир тармакты тандап алышкан да. Өздөрүнүн максаттуу бир келечек планы жок. Келечек планы неден жок? Ата эненин баары көйгөйдү, акчаны, маселени ушул тарапка көбүрөөк коюп атса, эптеп эле байыштын, өзүнүн бир чөнтөгүн ойлоп аткандан кийин ал балдар ушу эптеп акча тапсам, иштесем, курсак тойгозсом деген гана көйгөй болуп калат. Ошон үчүн деле көпчүлүк менмин деген жаштарыбыз дипломду алып бүтүрүп, мамлекетке салым кошконду, мамлекетте иштегендин ордуна Россияга, чет мамлекеттерге чыгып кетип атат деп ойлойм. Эгерде биз баарыбыз чындап патриот болсок, өлкөбүздү, элибизди, жерибизди көтөрүп кете алам дей турган болсок, демек кыла алабыз да. Мисалы, мен бир өзүм ошол бир адамдан бир китеп долбоорун алкагында, айтор китеп чөйрөсүндө, тазалык акцияларында дейли. Элестетиңиз,
тазалык кызматкерлери бир ай тазалай турган нерсени бир өзүм айтып деп жүрүп жаштар менен биргеликте бир күндүн ичинде же болбосо 2-3 жуманын ичинде тазалайбыз да. Жумасына бир жолу чыгып отурупчу. Демек 10 кызматкер айына 5000 сомдон айлык алганда деле биз бир айлык тазалай турган жерин биз тазалап берип атабыз. А китеп жаатына келсек, бир адамдан бир китеп долбоору алкагындачы бир 7 жерде китепканалар ачылды. 4000ден ашык даана китеп чогулду, жаңы китептер. Эми бир китептин орточо баасын эле эсептеңиз. Кааласаңыз 300 сомдон эсептеңиз. 300 сомдон эсептесеңиз, караңыз. 4000 даана китеп 300 сомдон 1 миллион 200 миң. 250 сомдон эсептесин миллион сом. 200 сомдон эсептесин 800 миң. Бул материалдык жактан, сом жагынан элге пайда берген жагы. Ал эми бул сом жагынан болсок, бирок ошол китепти окуганда, илим алганда, билим алганда руханияты, руханий азыгы, билим даражасы канчалыкка өсүп атат да. Анан ушундай бир суроо келет да, менден айтышат. Жооп бере берейин да. Не бар? Сен ушунча китептерди ачып атасың, китепкана ачып атасың, китеп окушабы дейт. Анан окушат. Мен айылымда дагы үйүмө келип эшигимди каккылап китеп сурагандар бар да. 6-класстын бир окуучусу Өмүрөкө дейт, китеп берип туруңуз дейт. Турмуш сабактары деген китеп 100 беттен ашык эле, баасы 150 сом эле. Анан мен бир келди, мен бербейм дедим. Мындай бербейм дегенде кызырканган жокмун, китептен тартынган жокмун, берип койсом болот, жарайт. Бирок деген 150 сомдук эле китеп да. Өзүнүн үй бүлөсүндө деле ата-энесин мындай алып бере алат да ошол китептичи. Анан өзүндө да китепкана болсун деген ой менен айттым. Ал балага бербедим, бир кетти, кайра келди, дагы бербей койдум. Үчүнчүсүнө келгенде мажбур бердим, меден. Анан 2 сааттан кийин эле кайра алып келип берип атат да. Бир не десем окуп бүттүм дейт. Азыр 6-класстын окуучусу бир 130 беттүү китепти окуп бүттү. Анын ичинде толтуралаган бир маалымат, пайдалар бар да. Бөлөк жактарда да толтура китептерди окуп атат. Окуп атат дегенде мен таныштар, менен связь байланышат. Анан кайсы китепти окуп атасың деп сурайм. Анан өзүм буга чейин бир китеп окуган адам катары могу китепти десем, анан ошол китептен суроо берем. Анан сразу мындай болгон, мына жери моундай болгон деп өздөрүнө бир жакшы пайдасын берет. Китеп деген ушундай бир жакшы нерсе экен. Сен китепти ачсаң, китеп кайсы бир күнү сени ачып коет да. Кайсы бир күнү ойлобогон жерден сен ошол нерседен бир өзүңө пайда алып келе аласың, өзүңө бир жакшы нерселерди айта аласың. Өмүрбек, эми мынакей ушул китеп жөнүндө дагы толук маалымат айтып кет. Кантип сага китеп берсе болот? Кантип мына ошол бир адамдан бир китеп деген долбооруңа катышса болот адамдар? Мына ушул жөнүндө биздин жалпы көрүүчүлөрүбүзгө бир маалымат берип, балким мына ушул интервьюдан кийин көпчүлүк адам сага китеп менен келип кайрылып калар, баягы китепканалар дагы көбөйүп калар дегендей. Азыркы учурда Жалал Абад шаарында, мисалы бүгүн буюрса баштайбыз иншаллах. Саналуу сааттардан кийин Курутой деген бир долбоорун алкаганда Багыт кайрымдуулук фондунун менен биргеликте 2 эле адамбыз, 4 эле адамбыз по идее Жалал Абадта. Курут чыгара турган бир жери менен сүйлөштүк. Ошол Курутой гейджи деп жазса болот, бир адамдан бир китеп деп жазса болот, Инстаграмга, соц тармакка. Же болбосо мисалы мен деле бармын, Жусупов Өмүрбек десе чыгам деген сыяктуу. Сөзсүз түрдө биз жазып коебуз, сен дагы сага Анан ошол жакка жазып берсе болот. Биз жакынкы күндөрдү 1 айга план коюп атам, өзүмдүн бир оюмда. 1 айдын ичинде ошол бир адамдан бир китеп долбоорун алкагында Жалал Абад шаарында 2 балдар үйү бар. Акчол анан Акбермет деген. Ошол жетим балдар үйүнө детдом деп коебуз, ошого китеп жеткирип берели деп. Ал Курутой дегенибиздин мындай пайдасы 3-4 курутту бир кутуга бириктирип, анан бириктирип туруп, ошону элге эле саталы. Мисалы, стоимость бир 12 сом, 13 сом болот экен да. 3 курутубузча. Ошол 3 куруттун акчасын 13 сомго деп алып туруп, биз аны 20 сомдоп берип, куруттун баасын бул жакка чыгарып алып, анан ошол 7 сом, 8 сомдон жалпы элдерден, жаштардан ушул 20 сомдон сатабыз да. Ошондон чогулган акчага биз деген ошол китепкана ачып берели. Аларга да жакшы китептер жеткирип берели. Кепчүлүк ата-энелердин ата-энеси бар, балдардын ата-энеси бар, бирок алардын ата-энеси жок. Мындай бир туугандары да жок дегендей. Аларды ошо китеп менен достоштуралы. Бир эле ошол китеп эле берип тим койбостон бизде ушундай бердикпи? Такай бир белгилүү бир даражага чейин 1 айлап, 2 айлап, жылдап ошор менен дайыма байланышта болобуз да. Көчөдөн көргөндө, башкадан болгондо ачыкпыз, сурагыла, дегиле, билсем жооп берем, билбесем билбейм. Азаматсың. Макул, сага рахмат маегиңе ушунчалык деңгээлде бергениңе, алдыдагы максаттарың, кыялдарың ар дайым орундалсын дейли. Жакшы бир жаштарга бир жакшы үлгү айтып кой. Акыркы сөзүң болсун. Жаштарга үлгү айтарым.
Биздин деген досторубуз бар да. Сурабай койсок, кабар албай койсок, досум жок болуп кеттиң го дейт. Келгиле биз деген китеп менен дос бололу. Китеп менен дос бололу дегенде, китеп менен дагы, телефон менен дагы. Телефондо бизди агалды кыла турган жаман нерсе эмес. Жакшы контенттер менен, жакшы агайлардын бир баракчаларына катталуу менен, элге пайдасы тие турган жакшы бир контенттер менен дос бололу. Анан чөйрө тандаганда мыкты бир чөйрөнү тандайлы. Ошол чөйрө менен бирге бололу. Чөйрө деген ушундай нерсе. Биз ошол нерсеге аралашып жүрсөк, жана кыргызда сыныктан башканын баары жугат деп коет го. Жокса казанга жакын жүрсөң көзү жугат дегендей, ошол чөйрө баары бир тартып кетет. Ошол чөйрө баары китеп бир чөйрөсүнө алып келет. Айтор, биринчи эле жакшы бир контентти табалы. Бир, Instagram, соц тармактарда. Эки, чөйрөнү туура белгилейли, чөйрөнү жакшы тандайлы. Эң акыркы үчүнчүсү, келечек максатыбызды, кыялыбызды, ниетибизди түз коюп, максатыбызга аракет кылалы. Азаматсың.